Assalomu alaykum. Mekendеш Media YouTube kanalının көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? 2024-жылда буйрса кирип келди. Туугандар, бүгүн биз сиздерге комментарийлердеги суроолорго, андан сырткары да WhatsApp'тан келген суроолорго кичине бир аз да болсо жооп берейин. Андыктан биздин каналга катталышты унутпаңыздар, лайктан басып комментарий жазып коюңуздар. Сиздерден сураныч, биздин видеону кайсы мамлекеттен көрүп атсаңыздар, комментарийге жазып коюңуздарды суранабыз. Себеби сиздердин эмеңиздер биздерге аз да болсо мотивация болот. Туугандар, бизге суроолор көп келип атат. Суроолордун арасында Адлер тооктары кандай шартта багылат деген суроо коюлуп атат. Берилип атат. Ошол суроого мен кичине мындай видео көрсөтүп эле жооп берейин деп туура көрдүм. Анткени бул жерде суроо берилип атат мындай. Буну клеткада багабызбы деген суроо берилип атат да. Туугандар, буну эч кандай клеткада багыштын кереги жок. Себеби бул мындай үй шартындагы эле тооктар, кадимки эле үйдөгү кыргыз тооктардай эле. Кармай бересиздер, мынтип сарайдын ичинде эле мындай коночолорду кылып, жумуртка тууй турган жерлерин кылып, анан мынтип жерге эле карасаңыздар боло берет. Андан сырткары көбү жыттанып кетпейби деген дагы суроолор берилип атат. Туугандар, бул жерге азыр эми менинки немем асты неме болуп калыптыр. Бул жерди тазалаймын. Анан мунун астыга опилка саламын. Өзү негизи опилка салган жакшы, себеби асты жылуу болот. Зак болбойт да, ным болбойт. Анан опилка салып туруп, мындай бурчтарыга күлдөн салып койсоңуздар, кадимки эле үйдөн чыккан күлдөр. Тандырдан, очоктон чыккан көмүрдүн күлдөрү анча боло бербейт. Кадимки табигый баягы тезектин, отундун күлү болсо жакшы болот. Себеби күлдө фосфор көп тагын, бул кокпиттерге, питтегенге абдан жакшы дезинфекция болот да. Ошондуктан ошондой кылууну мен сиздерге айтып кетер элем, сунуштап кетер элем. Мен өзүм дагы сепкенмин, бирок азыр калбай калыптыр. Себеби буланып турат, булар тез-тезчи. Ошондуктан ошондой шарттарды буларга да кичине түзүп бериш керек да. Анан дагы эмне айткым келди. Бул жерде жыттанбайбы деген суроого, эгерде сиздер опилка кылып, калың кылып опилкадан жакшы эме кылып койсоңуздар, бул эч кандай бул жерде жыт болбойт. Себеби булардын кыгы сразу опилкага аралашып кетет дагы. Ошол эме опилка өзүгө мындай эмени сиңирип алат да, нымдычы. Ным болгон жерде уже жыт болот. Ошондуктан бул жерде эч кандай жыт болбойт. Эми жыт болот, бирок мындай жетиштүү деңгээлде эмес. Мындай ашыкча болбойт, мындайча айткандачы. Ошондуктан мен ошондой эме кылууну сунуштаймын. Ошондуктан эч кандай кыйынчылык жаратпайт. Мынтип эле акыр класстар пластик трубалардан эле интернеттен да көрсөңүздөр болот. Ушугаларга эле мынтип мындай кадимки эле сметананын эмесини арка жагыны мынтип бул жагы глуштетип туруп, самарезден уруп коесуздар дагы, мындай ич жагыны герметиктеп койсоңуздар, мунун ичиге суу деле куйсаңыздар боло берет. Сууга дагы, жемге дагы кете берет. Бирок өзүнчө кылганыңыздар жакшы. Дагы кошумча эмнени айтабыз? Дагы кошумча жем тууралуу дагы кичине суроолор болуптур. Жем тууралуу дагы кичине көрсөтүп коеюн. Жем тууралуу туугандар, азыр мен сиздерге дагы кичине айтып берейин. Жем боюнча мындай буудай жүгөрүнүн тартылганы, кебек, арпа аралаштырганмын мен бул жергечи. Андан сырткары бул жерге готовый комбикорм кошконмун. Себеби комбикорм өзү кымбат болгондуктан мен мындай арзаныраак түшсүн деген максатта ушундай жемди коштум. Себеби бага кичине чөнтөккө арзан түшөт дегендей да. Экономический жагынан кичине выгодный болот магачы. Ошондуктан сиздер дагы ушинтип жем кылсаңыздар болот. Анан кандай жемдерди жейт деген суроолор дагы болуп атат. Туугандар, бул Адлер тооктары өзү негизи любой эле жемди жей берет. Жүгөрү, арпа, буудай, кебек, любой эле жемдерди жей берет. Болгону ошол мүмкүн болсо майдалап берсеңиздер жакшы болот. Себеби мындай сиңирүүгө, ашказанга жакшы да булчу.
Ошондуктан бул эмелерди кылсаңыздар болот. Ушундай ыкманы колдонсоңуздар болот. Ошондуктан бул Адлер тоокторго кызыңыздар, абдан жакшы тооктор, бизнес кылсаңыздар болот. Өзүңүздөр үчүн дагы баксаңыздар болот. Бунун 1 жылда жумуртка берүүсү 200-дүн тегерегинде деп айтылат китепте. Анан өзүңүздөрдүн карашыңыздар дагы көз каранды. Себеби кышында тууш үчүн жылуу болуш керек. Анан сырткары жемдин бериши дагы эме болот, таасир берет. Ошондуктан бул караштан дагы кайсы бир деңгээлде көз каранды да. Негизинен караштан көз каранды. Анан сырткары буюрса биз уже марттардан баштап чыгарып баштайбыз. Уже чөжөлөргө заказдарды кабыл алып баштадык. Жакында буюрса жаңы инкубатор алып келебиз. Анан ошол инкубаторду дагы өзүнчө сиздерге буюрса жакшы видео кылып чыгарамын. Кандай иштеп атат, кандай эмеде болуп атат, ошол жөнүндө дагы буюрса сиздерге видео чыгарамын. Андыктан биздин канал менен дайыма бирге болуңуздар. Буюрса сиздерге абдан маанилүү, пайдалуу видеолор болуп турат деп ишенем. Себеби эрте жазда биз дагы жакшы пландарды, максаттарды коюп атабыз. Сиздерге айыл чарба боюнча дагы жакшы асыл тукум уйларды, малина боюнча, клубника боюнча бизнес кыламын дегендерге ушундай колдон келишинче биз жакшы пайдалуу видеолорду чыгарып турушка аракет кылабыз. Андыктан биздин каналга катталышты унутпаңыздар, лайктан басып, комментарий жазып коюңуздар. Анан сураныч сиздерден биздин видеолорду кайсы мамлекеттен, ким кайсы мамлекеттен көрүп атса, комментарийге жазып койсоңуздар, биз жакшы болот эле. Бизге жакшы болот, себеби канча көп эл көрсө, бизге ошончо мотивация болот. Биздин жакшы видеолор чыгарганга дагы себепкер болот эле. Андыктан биздин каналдан алыстабаңыздар туугандар. Биздин канал менен дайыма көз салып туруңуздар. Сиздер менен Мекендеш Медиа YouTube каналы болду. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Адлер тоокторго кызыгыңыздар. Кирешелүү, абдан жакшы тооктор. Бул тооктордон буюрса сиздер дагы насип болсо кыласыздар деген үмүттөмүн.